БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Үй өсүмдүктөрүнүн ичинен өзүнүн эттүү жалбырактары, сейрек тикенектери менен айырмаланган алоэ өсүмдүгү бөлмөлөрдүн абасын тазартуу менен катар эле элдик медицинада дагы кеңири колдонулуп келет. Бул өсүмдүктү 100 жылдык деп дагы аташат. Алоэнин жалбырагындагы заттар теринин картаюусун жайлатуучу касиетке ээ. Ошондой эле беттеги безеткилерди жана экземаны кетирет, жараларды айыктырат, күйүккө жардам берет, бырыштарды азайтат, чачтын түшүүсүн алдын алат. Сакал алууда гель катары колдонулат. Мындан тышкары иммунитетти көтөрөт, тамак сиңирүүдөгү ич көбүгүн, иштин катуусун, сайгылашуусун азайтып, ашказанды тынчтандырат. Зарна болгондо жардам берет. Жүрөктүн иштөөсүн жана кандын сапатын жакшыртат. Заара чыгаруу жолдорунун милдетин бекемдейт, табитти ачат, артриттин шишип кетүү коркунучунун алдын алат. Ширесин кантип алуу керек? Алоэнин ширесин алуу үчүн жалбырактарын тилип, тилинген жерин ылдый каратып, астына идиш коюп коюу керек. Ширени 3 жылдан ашык өскөн өсүмдүктөн алган ыңгайлуу. Ошондой эле кыш, жаз айларында алуу керек. Ал эми кесилген жалбыракты 15 сантиметрден узун болгон күңүрт кагазга ороп, 3-5 градус температурада 3 жумага чейин сактаса болот. Үй шартында жаңы алынган ширени же болбосо тикенектеринен тазаланып майдаланган жалбырактардан жасалган боткону пайдаланган оң. Дарылык үчүн колдонуу жолдору. Тамак ооруганда суу кошулган шире менен тамакты чайкоо керек. Же болбосо сүт менен кошулган ширени 1 чай кашыктан бир күндө 3 маал ичүү керек. Ооз көңдөйү жана тиштин мүлктөрү ооруса, алоэ ширесинин 50% суу аралашмасы менен чайкоо зарыл. Ал эми өнөкөткө айланган бронхит үчүн 1 чай кашык алоэ жалбырагына 2 чай кашык сливочный май, 2 чай кашык бал кошуп аралаштырылат. Аралашманы жогорку температурадагы ысык духовкада 5 саат бою кармоо зарыл. Даяр болгон дарыны 1 чай кашыктан 3 маал сүт менен ичүү керек. Мурун тез-тез канаган учурларда 2 см узундуктагы алоэ жалбырагынын бөлүкчөсүн тамактан аар алдында жеп туруу зарыл. Бул ыкма 10-15 күнгө чейин кайталанат. Жаңы сыгылып алынган алоэ ширеси мүлктөргө суук тийгенде чайкоо үчүн колдонулат. Ошондой эле мүлктөр канаганда 50 грамм алоэнин ширесин 50 грамм жылуу сууга аралаштырып, күнүгө 3-4 маал тишин чайкап жүрсө, мүлктөр канабай калат. Суук тийүүдө 300 грамм алоэнин жалбырагын кыргычтан өткөрүп, ага 3 аш кашык бал жана медициналык спирт кошуп аралаштырыңыз. Даяр болгон аралашманы күнүнө 3 маал тамактын алдынан жеп турсаңыз, дарттан алыс болосуз. Ошондой эле 10 аш кашык алоэнин ширесине 20 грамм кайнаган суу аралаштырып, бир күндө 3-4 ирет мурунга тамчылатып туруу керек. Алоэнин ширеси ангина, фарингит, стоматит жана башка суук тийген ооруларда чайкоочу каражат катары колдонулат. Ашказан жарасына жана 12 эли ичеги ооруганда боор, көк боор, ич оору жана тамактын начар сиңүүсүндө төмөнкү аралашма сунуш кылынат. Жарым стакан майдаланган жалбыракты алып, ага 1 стакан бал кошобуз. Аны 3 күн караңгы жерге коюп коебуз. Андан соң 1 стакан кызыл винону кошуп, дагы 1 күн коебуз. Даяр болгон соң 1 аш кашыктан күнүнө 2-3 маал ичүү сунушталат. Жалпы ден соолукту чыңдоодо 150 грамм алоэнин жаңы ширесине 250 грамм бал, 350 грамм кагорду кошуп аралаштырып, күнүнө 3 маал 1 аш кашыктан ичилет. Тери ооруларына сырты арчылган алоэнин жалбырагын же майдаланганын тартуу керек. Аны 2 сааттан соң алмаштырып туруу зарыл. Ириндүү жараларды тазалоодо алоэнин жаңы ширесин же жумшак жерин марлиге коюп басып, улам-улам алмаштырып турат. Бул жаратка жугуштуу микробтордун киришинен сактап, тез айыгышына жардам берет. Организм чарчаганда
10 грамм алоэ ширеси, 10 грамм грек жаңгагы, 100 грамм бал жана 100 грамм лимон ширесин аралаштырып, тамакка чейин 1 чай кашыгы менен кабыл алуу сунушталат. Эгерде ашказандын кычкылдуулугу көп болсо, бул аралашманы лимон ширеси жок жасаса да болот. Ашказан ооруларында алоэнин 5 см узундукта болгон жалбырагын майда чайнап күнүгө жеп туруу пайдалуу. Дарылоо курсу 3 айга чейин созулат. Алоэ ачуу болгондуктан аны бал менен жесе дагы болот. Териге чыккан сөлдөн арылууга дагы дал ушул алоэ түрткү болот. Ал үчүн гүлдүн жалбырагын алып, сөлдүн үстүнө күнүнө 5-6 жолу тынымсыз басыңыз. Мунун эч кандай зыяны жок. Бир аз убакыт өткөн соң сөл кантип жоголуп калганын байкабай каласыз. Сасык тумоо болгон учурда алоэнин касиети күчтүү. Ал үчүн 10 тамчы жаш гүлдүн согун 50 грамм кайнак сууга аралаштырып, бир күндө 3-4 маал мурунга тамчылатуу керек. Бет терисин азыктандырууда 1 чоң кашык алоэнин ширесине 2 чоң кашык эритилген балды кошуп аралаштырасыз. 10-15 мүнөт бетиңизге коюп, андан кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Кургак беттер үчүн азыктандыруучу кремге алоэнин ширесин кошуп, күн алыс бетке сүртүү керек. Майлуу бетке колдонууда 1 чай кашык алоэнин ширесине 1 жумуртканын агын, 1 чай кашык лимон ширесин кошуп аралаштырат. Аралашманы бетиңизге коюп, 15 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп коесуз. Безеткиден арылууда бир нече кабатталган марлини алып, көздүн тушун тешип маска жасап аласыз. Ал масканы алоэнин ширесине чылап, 30 мүнөт бетиңизге жаап жатасыз. Бул ыкманы алгач күн сайын, андан кийин күн алыс, анан жумасына 2-3 жолу жасаганга өтүңүз. Дарылоо курсу 30 маска. Какачтан арылуу үчүн башыңызды жуугандан 2-3 саат мурун алоэнин ширеси менен башыңыздын терисин сүртүңүз. Кандай учурда алоэни ичүүгө болбойт? Кан басымдын жана жүрөк ооруларынын оор түрлөрүндө, табарсык ооруларында, геморрой болгондо, цистит, нефрит, гепатит А, холецистит оорулары менен жабыркаганда колдонууга болбойт. Ошондой эле кош бойлуу учурунда жана 3 жашка чейинки жаш балдарга сунушталбайт. Дерматологияда ар кандай жараттарды айыктыруу үчүн колдонууда алоэнин каршы көрсөткүчтөрү аз. Алоэнин маздарын 1 жаштан жогорку жаш балдарга колдонсо болот. Ошондой эле 12 жашка чейинки балдарга ичирүүдө сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешип алыңыз. Улгайып калган адамдар абайлап этияттык менен колдонуусу зарыл. Элчек эмизген аялдарга да алоэ сунушталбайт. Уктаар алдында алоэни колдонууга болбойт, анткени бул уйкусуздукка алып келиши мүмкүн. Алоэ гүлүн өстүрүү. Алоэ дээрлик ар бир үйдө өстүрүлөт. Ага кам көрүү көп деле кыйынчылыкты талап кылбайт. Алоэ өсүмдүгү суукка да, ысыкка да чыдамдуу келет. Бул өсүмдүк жарыктыкты жакшы көрөт, бирок караңгы жерде дагы соолуп калбайт. Жай мезгилинде жаан-чачын тийбеген, ачык, таза абага коюп койсо, гүл жакшы өсөт. Кыш мезгилинде бөлмө температурасында же андан жылуураак суу менен кээде гана суугаруу, ал эми жайында жетишээрлик өлчөмдө суу куюп туруу зарыл. Кээде жалбырактарын тазалоо үчүн жылуу суу менен жууп туруу керек. Жаш алоэ өсүмдүгүн жыл сайын, ал эми чоңдорун 2-3 жылда бир топурагын жаңылап отургузуу сунушталат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.